Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардыктуу угарман жана көрөрман, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Кудайберди Душоев тааныштырам. Түркияда кыргыз куткаруучулары дагы бир жаранды аман куткарышты. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында кыргыз куткаруучулары Түркияда урандылардын астынан 4-чү жаранды аман эсен куткарышты. Буга чейин Түркияда Кыргызстандын куткаруучулары урандылардын астынан 16 жаштагы баланы, 22 жаштагы кош бойлуу кызды жана 7 жаштагы баланы аман эсен куткарышкан. Мындан сырткары каза болгон 104 адамдын сөөгүн чыгарышты. Түркияга кеткен кыргызстандык куткаруучулардын 80 адамдан турган экинчи тобу Кахраман-Мараш шаарына жакын райондо талкаланган урандылардан издөө иштерин жүргүзө баштады. Белгилей кетсек, кечээ 12 февралда Кыргызстандан Түркияга жөнөтүлгөн 80 куткаруучу, 3 дарыгер жана 78 боз үй менен учак Түркиянын Газиантеп шаарына конду деп билдирди ÖKM'ден. Түркияга жардам атайын эсебине 5 миллион сомго жакын каражат топтолду. Финансы министрлигинен билдиришкендей, бүгүн 13 февраль саат 10:00 карата жер титирөөдөн жабыркаган Түркия үчүн ачылган эсепке 4 миллион 958 миң сом жана 12 550 рубль чогулду. Буга чейин маалым болгондой, Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн Кыргызстанда атайын бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Өткөн жылы Баткенде 600 жакын ишкерге арзан насыя берилген. Баткен облусунун өнүктүрүү жана калкына мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында министрлер кабинетинин Баткен облусунун жеңилдетилген каржылоо долбоорунун алкагында аймак элине жеңилдетилген насыялар берилип келет. Ага ылайык Баткен облусунда 2022 жыл ичинде 587 ишкерге 484 миллион 63 миң сомдук жеңилдетилген насыя берилген. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Аталган мекемеден билдиргендей, насыялар өткөн жылда коммерциялык банктардын финансы каражаттары тарабынан Баткендин чек арага чектеш аймагында ишкердик кылган жеке адамдарга, чакан жана орто бизнестин субъекттерине берилген. Чек арада жабыркаган элге облустун Баткенге жардам атайын эсебинен жардам берилүүдө. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев билдирди. Облус башчысы Баткен медиа борборуна берген интервьюсунда чек арадагы турак үйлөрдүн курулушу, жабыркагандардын компенсация, насыя маселесине токтолуп, куралдуу жаңжал учурунда уурдалган малдар, унаалар боюнча комиссиянын иши тууралуу маалымат берди. Абдикарим Алимбаевдин интервьюсу толугу менен алдыда. 2022 жылдын сентябрь айындагы Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылышууда область боюнча жалпысынан 422 үй жабыркаган. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областынын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын жарлыгы чыгып, бул жарлыктын алкагында бүгүнкү күндө 100 үйдү толугу менен бүтүрүп, үй ээлерине тапшырып бердик. Калган үйлөрдү ушул жылдын март айында бүтүрүп, тапшырып берүүнү пландаштырып жатабыз. Андан сырткары толук жабыркаган үй ээлерине жана капиталдык ремонтко муктаж болгон жарандарга областка түшкөн атайын эсептен 300 миң сомдон бөлүп берип жатабыз. Бул 2 этапта жүрөт. Биринчи этапта толук жабыркаган үй ээлерине жана капиталдык ремонтко муктаж болгон жарандарга 200 миң сомдон компенсация төлөнүп берилди. Экинчи этапта үйлөр толугу менен бүткөндө 100 миң сомдон үй ээлерине биз тапшырабыз. Мындан тышкары чек арадагы жабыркаган элдердин кредиттерин жоюу боюнча өкүлчүлүк Кыргыз Республикасынын улуттук банктын жетекчилери менен биргеликте сүйлөшүп, 366 адамдын 31 миллион 480 миң сомду кредиттерин бүгүнкү күндө биз толугу менен жоюп бердик. Ошондой эле 12 каза болгон жарандын үй бүлөлөрүнө республикалык бюджеттен 1 миллион сомдон акча төлөнүп берилди. Министрлер кабинетинин төрагасынын чечимине ылайык республикалык бюджеттен жеке ишкерлерге 300 миң сомдон берилип, жалпысынан область боюнча 23 миллион 700 миң сом компенсация төлөнүп берилди. Калган ишкерлер боюнча бүгүнкү күндө документтери туура болбогондугуна байланыштуу документтерин тактоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле мал жандыктарды, автоунааларды уурдалып тонулгон жарандардын чыгымдары боюнча
атайын жаранды коргонуу комиссиясы тарабынан эсептелип толугу менен бүтүп, бүгүнкү күндө тиешелүү министрликтерге жөнөтүлгөн жана бул маселе боюнча мамлекеттик комиссияда каралат. Бүгүн Баткен шаарында өзгөчө кырдаалдар учурунда жабыр тарткан жана зордук зомбулукка калган адамдарга психологиялык жардам көрсөтүү боюнча окутуу өттү. Мындай окутуулар чек арада жайгашкан Баткен облусу үчүн өтө зарыл экенин катышуучулар белгилешти. Анткени аймакта психологдор жокко эсе. Бул көйгөйдү жеңилдетүүдө коомдук жардамчыларды даярдоо учурталабы дейт катышуучулар. Кененирээк алдыдагы сюжеттен көрүңүз. Бала 18 жашка чейин кандай чечим чыгарбасын, ал жооп бербейт, ал жооп бере албайт. Анын мыйзамдуу өкүлү жоопту деп жазылып турат. Бүгүн 13 февралда Баткен шаарында коомдук жардамчыларды даярдаган окутуу өтүүдө. Окутууда өзгөчө кырдаал учурунда жарандарга психологиялык жардам көрсөтүү, гендердик зомбулук боюнча кенен маалымат берилүүдө. Бүгүнкү окутууга 20дан ашуун катышуучу келди. Бул аркылуу ошо коомдук жардамчылар дайыма ушул жергиликтүү Баткен жергесинде иштешет, калктын арасында жүрүшөт. Ошо маалында мисалы жардамды борбордон келгиче же облустан келгиче күтпөстөн жеринде өзүлөрү адис катары жардамды кесиптик деңгээлде уюштура алуусуна салым кошолу деп жатабыз да. Өздөрү билимге ээ болсо дароо биринчи жардамдарды ошо гендердик көз караштан, кичинекей балдардын, улгайган адамдардын муктаждыктарын эске алуу менен жардам көрсөтө билишет. Катышуучулардын айтымында бул окутуу чек ара маселесине байланыштуу өзгөчө кырдаал мезгилинде жергиликтүү коомдук жардамчыларга жаралган муктаждыкты чечет. Бул иш-чарага Баткен районундагы жана Баткен шаарындагы активисттер жыйналган. Ошондой эле бул иш-чарадан негизги максаты ошол активисттерге алдын ала психологиялык жардам көрсөтүүнү үйрөтүү, ошого даярдоо, башкача айтканда коомдук жардамчыларды даярдоо. Өзгөчө кырдаалдар мезгилинде келген адамдар, аялдар, энелер, балдар менен иштөөгө туура келди бизге. Ошон үчүн ушул келген адамдар менен иштөөдө, аларга алгачкы жардам берүүдө биз аябай психологиялык муктаждык келип турат экен, аларга биринчи алгачкы психологиялык жардам көрсөтүлдү. Ошон үчүн ушул ассоциация кризистик центров коомдук уюму тарабынан биз окуудан өттүк. Бул иш-чара жергиликтүү бийлик тарабынан чек арага жакын жайгашкан айылдардын жашоочуларына психологиялык жардам көрсөтүү жөнүндө суроо талапты жана психологиялык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү максатында демилгеленип, кризистик борборлор ассоциациясы тарабынан ишке ашырылган. Нурпей Илашур кызы, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен. Акыркы саатка алынган жаңылыктардан ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.